ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгін Таңзаардан Ош шаарындагы энелердин көз жашы айкелини бийлик, коомчулук өкүлдөрү көп булуттуу калк гүл чамбарларды коюп, июнь окуясынан курман болгондордун элесине таазим этишти. Вице-премьер-министр Замир Аскаров 2010-жылы кала тургундарынын башына түшкөн оор күндөрдө чагымчыл күчтөрдүн аракеттери эки элдин ынтымагын буза албастыгын баса белгиледи. Анткени эзелтен эри шаркак өмүр сүрүп келген боордош эки элдин достугу, биримдиги кылымдардан бери уланып түбөлүктүүлүгүн тастыктады. Анткени ата-бабалар түптүгөн достук алака, куда сөөк болуп, эки элдин карым катнашынын учу уланууда. Бүгүн тынчтык күндө мамлекеттин өнүгүүсүн, андагы көп булуттуу калкка ынтымак, биримдикти каалады. Андан соң бийлик өкүлдөрү кала коомчулугу июнь окуясынан соң түптөлгөн көп кабаттуу үйлөрдө ынтымак биримдикте жашоосун улантып жаткан жабыркаган үй бүлөлөргө барып, түлөөгө катышып, алар ар убак мамлекеттин камкордугуна алынаарын билдирди. Биздин кыргыз мамлекети көбүлүктүү мамлекет. Ушул көбүлүктүүгүнө карабай биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу болуп, бир атанын, бир апанын балдары болуп жашап келебиз да. Ошондуктан ушундай нерселер биздин мамлекетибизде болбосун. Жыл сайын келип ушул Ошто энелердин көз жашы мемориалдык комплексине келип, шейит кеткендерди эстеп, таянсыз жоголгондорду эстеп, алардын ошол элесине арналып Куран окутулуп, сөздөр, жакшы тилектерди кылабыз. Ошол тилектерди жаратканыбыз кабыл кылсын. Бишкек шаарындагы Кичи райондо мушташ чыкты. Видеокамерага тартылып калган мушташтын видеосун күбөлөр интернет баракчасына жарыялаган. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя 3-чү Кичи райондо 9-июнга караган түнү болгон. 3-чү Кичи райондо буга чейин да мушташ чыкканы маалым болгон. Ага 25 жаштан 30 жашка чейинки бир нече адам катышкан. Окуя көңүл ачуу жайдын жанындагы унаа токтотуучу жеринде болуп, бирок милиция кызматкерлерине эч ким кайрылган эмес. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, мушташка качкандардын өздүгүн тактоо иштери жүрүп жатат. Нарын облусундагы Соңкөл жайлоосуна бараткан 5 адамдын бири каза болуп, 30дан ашуун мал жардан кулап кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык, Туз айылынын 5 тургуну Соңкөл жайлоосунун көздөй мал айдап чыгышкан. Көнөк ашуусунда туман түшүп, борон каптап, адашып, ашууну аша албай калышкан. Бир жарандын кан басымы жогорулап, суукка туруштук бере албай каза болгон. Мындан сырткары 30 кой, 3 жылкы катуу болгон борондон улам жардан кулап кеткен деп билдиришти кызматынан. 9-июнь күнү туугандары жардан кулап кеткен өкөнгө кайрылышкан. Жерине 6 куткаруучу, 2 медицина кызматкери жана жергиликтүү тургундарынан 4 адам чыгышып, малчыларга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Каза болгон адамды туугандарына өткөрүп беришкен, ал эми калган 4 адам айылдагы ооруканага жеткирилген. Абалдары учурда жакшы экени айтылууда. 10-12 июнда республика боюнча туруксуз аба ырайы сакталып турат. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшүү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 10 июнда Чүй облусунун тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде, Ысык Көл облусунда жаан-чачын катуу жаайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо мөндүр жаайт, нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу айрым жерлерде сел жүрүшү мүмкүн. Ошол себептен жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн, ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл. Башка кабарлардан 2019-2021 жылдарга карата мамлекеттик салык кызматын өнүктүрүү стратегиясы бекитилди. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Салык кызматын өнүктүрүү стратегиясында төмөнкү артыкчылыктуу багыттар аныкталган. Анда салыктык башкарууну автоматташтыруу, салык төлөөчүлөр, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен аралыктан өз ара аракеттешүү негизин түзүү. Көмүскө экономиканын кыскартуунун негизинде ак ниет төлөөчүлөр үчүн атаандаштык чөйрөсүн түзүү. ЕИПте салыктык башкаруу бөлүгүндөгү интеграциялык процесстерди колдоо, кызматтын ишмердигин кеңейтүү каралган. Аталган документти ишке ашыруу башкаруу процедураларын жеңилдетүү жана салыктык милдеттерди кызмат адамы менен электрондук түрдө аткаруу мүмкүнчүлүгүн негизинде салык төлөөчүлөр үчүн бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууну камтыйт. Бул төлөөчүнүн бюджеттик төлөмдөр боюнча милдеттерин аткарууда убактысын үнөмдөп, материалдык чыгымдарын кыскартууну камсыз кылат.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Петербург эл аралык экономикалык форумунун ачылыш салтанатына жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин катышуусундагы пленардык жыйынга катышты. Мындан тышкары Жеңиш Разаков Евразия экономикалык биримдеги келечектин стратегиясы панелдик дискуссиянын спикери болду. Анын жүрүшүндө Евразия экономикалык биримдигинин жана Кытай эл республикасынын бажы чегарасынын өткөн эл аралык ташуу товарлары жана унаа каражаттары жөнүндө маалымат алмашуу тууралуу келишимге кол коюлду. Ошондой эле ал Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан уюштурулган инвестициялык кызматташуу, өнүктүрүү жана интеграция иш-чарасына катышты. Форумдун алкагында Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдулларахман бен Жасима Аль-Тани менен жолугушту. Диалогдун жүрүшүндө тараптар Кыргыз, Катар соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, ошондой эле эки жактуу өкмөттөр аралык комиссиянын иши боюнча маселелерди талкуулашты. Ош шаарында туристтик милиция кызматы иштеп баштайт. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда туристтик взвод ички иштер башкармалыгынын кайгул көзөмөл кызматы батальонунун карамагында өтөт. Тартип сакчыларынын курамындагы бул жаңы кызмат туристтик милицияда иштөөнү каалагандар тандоонун негизинде кабыл алынат. Ага документтерди кабыл алуу 19-июнга чейин жүргүзүлүп, ийгиликтүү тапшыргандар атайын окутуудан өткөрүлөт. Учурда жалпы 20 офицердик штаттык орун бар, сынакка жогорку билимдүү, чет тилдерди билген жана ички иштер органдарынын катарында кызмат өтөө талаптарына жооп берген жарандар катыша алат. Мүмкүн болушунча чет тилдерин билүү зарылдыгы турат. Негизинен булар Кытай, англис жана түрк тилдери болуп эсептелинет. Бул ишке кабыл алууда биз алардын физикалык мүмкүнчүлүктөрүн жана анын медициналык жактан талаптарга ылайык келеби келбейби ошол жагын карайбыз. Андан сырткары атайын кабыл алып бүтүп ишке кабыл алгандан кийин дагы аларды атайын курстарда окутуп туруп, алардын негизги баягы милиция кызматкерлерине таандык болгон аткаруучу функциялдагы милдеттерин бир сере окутуп чыгабыз. Бүгүн Бишкекте маданиятка эмгек сиңирген ишмер эл жазуучу, залкар, драматург маркум Мырзабек Тойбаев менен коштошуу аземи өттү. Мырзабек Тойбаев 1935 жылы 25 январда Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Талды Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун 1958 жылдан радионун редактору, Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуп иштөөдөн баштаган. Эң биринчи китеби Ак пейил 1963 жылы жарык көргөн. Ал Ак Пакта, Жүргүлүү достор, ынтымак, замандаштардын образы жана сахна, мезгил, адам драма, жаңы келин сыяктуу бир катар чыгармалардын автору. Чыгармалар жыйнагынын 7 томдугу жана башка китептер жарык көргөн. Ал адамдын жашоо турмушунун, коомдун көптөгөн проблемаларынын оош кыйыштарын көз жаздымында калтырбастан өтө таамай чагылдырган калемгер болгон. Маркум менен коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Ага залкардын жакындары, өкмөт мүчөлөрү жана окурмандары катышты. Белгилүү драматург, акын жана илимпоз Тойбаев Мырзабек агабыздан айрылып отурабыз. Мырзабек агабызды акыркы сапарга узатып жатып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан, үйгүлөсүнө, агайын туугандарына аза кайгыңыздарды тең бөлүшүп, баарыңыздарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мырзабек Тойбаев кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында өзгөчө ысмы бар. Ошол жанагы Чыңгыз Торопович Айтматов башында турган чыгармачыл муундун бир жаркын өкүлү катары айтсак болот да. Ал киши жүзгө жакын чыгармаларды жаратты, драматургиялык, поэзиялык чыгармаларды, ошондой эле балдар үчүн чыгармаларды жаратты. Ошону бирге эле кыргыздын илимине, адабиятына чоң салым кошту. Ушул эле күнү кыргыз эл артисти Нуртай Борбиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошуу аземге жакын туугандары, жолдоштору, бийлик өкүлдөрү жана замандаштары сөз сүйлөп эскеришти. Ал өмүрүнүн бардык жылдарын элге, мамлекетке ак кызмат кылууга арнаган. Кыргыз маданияты эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз киноиндустриясына чоң салымын кошкон. Кинорежиссер, кинооператор катарында студенттерге билим берүү, бай тажрыйбасын үйрөтүп келген. Анын үзүрлүү эмгеги жогору бааланып, тарткан фильмдеринин басымдуу бөлүгү эл аралык сыйлыктарга болуп, айрымдар үчүн профессионал оператор катары биринчи орунду алган. Бир катар медальдар менен сыйланган. Ал оператор катары Алай
карларында манасчы Мурас Ак Элбристин тукуму сыяктуу кино тасмаларын тарткан. Бир нече фильмдерди чеберчилик менен ойноп, өзү тарткан бир катар документалдык фильмдердин сценарийинин автору болгон. Анын жаркын элеси кыргыз элинин эсинде маданият тармагына ак кызмат кылган ардактуу улуу катары эсинде калмакчы. Маркумдун сөөгү борбордогу аларча көрүстөнүнө коюлду. Бүгін қырғыз маданияты, қырғыз кино искусствосы, қырғыз дегеле оператор мектеби, же болбоду дегеле қырғыз эли орду толгус чоң жоготуу болду. Режиссер катары жараткан тасмалары, даректүү тасмалары деги койчу. Ошол қырғыз киносунда бизге, жаштарга, андан кийинки буунга бир сыймыктана турган, мактана турган чоң ис калтырып кетти. Алынган жаңылыктар түрмөгө дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.